Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, амансыздарбы. Күлкүгө айланган жаңылык менен берүүбүздү баштайбыз. Ата журт Кыргызстан жана Мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев, социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди салыштырды. Силерден 10 жаш улуу атайын кызматтын жетекчиси 6 саат трибунада туруп, суроолорго жооп берген. Жапжаштыруу отуруп алдыңар деп кайра трибунага чакырды. Кыскасы парламент өкүлдөрү шайлоочуларына көрүнгүсү келеби, Айтор жогорку кеңешке келген атка минерлерди зекип коюуну адатка айлантышты. Урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич 6 саат турду трибунада. Урматтуу президентибиз айтты, отуруңуз деп. Жок, мен элдин алдында, депутаттардын алдында туруп турам деп, 6 саат туруп турду. Сиз эмне жарым саат тура албайсызбы? Бала экенсиз. Уруксат бергенден отурдум. Мына ушул эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев Ички иштер министрлигине чакырылганын айтып чыкты. Эгер ал өзү барбаса мажбурлап алып барышат экен. Депутаттын айтымында буга чейинки жыйында прокуратурага карата шайлоочулардын талабын айткан. Эми ошол үчүн алар кысым көрсөтүп жатат. Эскерте кетсек, Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратурада 3,5, ал эми Шайлообек Атасов 3 саат суралганын өздөрү Фейсбуктагы баракчасына жазган. Эки эл өкүлү тең башкы прокурорго мындай жол менен коркута албайсыңар деген пикирин калтырышкан. Кайра ал посту өчүрүп салышкан. Кечээ жогорку кеңеште дача суу боюнча түзүлгөн коомдук комиссиянын корутундусу каралып жаткан учурда комиссия мүчөсү Нурбек Токтакунов прокуратурага чакырса барбагыла, өздөрү келиш керек деген деди. Бирок вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев аны бул боюнча сүйлөтпөгөнгө аракет кылып токтотуп койгон эле. Башкы прокурор чакырса барбагыла сурака. Кол тийбесиңер бар. Бияка чакырып айткогула, мына 3кө келгиле жарым саат берем деп. Барбагыла яка. Силер күрөшүңөр керек да. Анан кийин анын үстүнөн бияка аткаруу бийликтин Ташиев келип сөгүп кетти, силер болсо өзүңөргө туруп бербесеңер элге кантип. Бул эмеден темадан чыгып кеттик, сиз сиз жок эле биз билебиз, баарыбыз билебиз. Дагы бир жолу айтам, сиз Нурбек Акбарович, сиз бизге үйрөтпөңүз, ал жөнүндө биз депутаттар билет өздөрүчө. Жаңылыктар түрмөгүн ошол жыйында күн тартибине коюлган дача суу боюнча тема менен улантабыз. 2017 жылы дача сууга кулаган учактын ичиндеги жүк кимдики? Бул суроого 6 жылга жакын убакыттан бери жооп жок эле. 39 кишинин өмүрүн алган кандуу окуя кайрадан талкуунун чордонунда. Бир учурда экс-президент Алмазбек Атамбаевдики болчу деген кептер тараган. Бирок 7 ай иштеген коомдук комиссия учактагы жүктүн Атамбаевга тиешеси жоктугун аныктады. 2019 жылы Сооронбай Жээнбековдун бийлиги ага жала жабуу аракетин кылган. Бул жүктү жанагы оппозиция Атамбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн жүгү, мебели, бирдеме анан ошого же ошол контрабанда менен алек болуп аткан деген суроо болгон да. Элдин көпчүлүгүндө мына ушул жүк дача суудагы жана эл каза болгон жүк Атамбаевдыкы. Бирок мына далилденди, жүк демек Атамбаевди жана анын үй бүлөсүнүкү эмес экен. Мен ошого ынандым. Көңүл буруучу жагдай. Кезинде Атамекен партиясындагылар жүк транзитте эмес экенин, ал Алмазбек Атамбаевдики деп айтып жүрүшкөн. Эскерте кетсек, азыркы коомдук комиссиянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов учурунда ошол партиянын мүчөсү болчу. Кулаган учактын ичиндеги жүк аткезчилик менен келген товар эмес экендиги 2017 жылдын март айында эле белгилүү болгон. Бирок контрабандалык жүк экенин таануу үчүн ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков абдан аракет кылган. Анын тапшырмасы менен түзүлгөн тергөө тобу Түркияга бир эмес 2 жолу барган дейт коомдук комиссиянын мүчөсү Нурбек Токтакунов. Бирок ошол эле учурда комиссиянын башка мүчөсү Элнура Алканова жүк аткезчилик менен келгенби же жокпу деген суроого так жооп жок. Анткени иштин мөөнөтү өткөн дейт. Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги анткени аябай аракет кылды. Мен сестим, көрдүм, баарын сурадык. Сооронбай Жээнбеков аябай аракет кылган. Ошону канча жолу, 2 жолу барды. Кажети жок болчу аяка барган. Потому что уже баары эң башынан эле көрүнгөн. Ошондой эле ошол убактагы Атамбаевдин бийлиги учурунда контрабанда болгонбу, болгон эмеспи деген суроого биз так жооп бере албай калдык. Себеби всё, срок исчерпан.
Кечээки талкуудан соң Атамбаевдин дагы Жээнбековдун дагы тарапташы комиссияга кирип калганбы деген суроо туулат. Анткени жогорудагыдай бири-бирине каршы пикирлер айтылды. Бири Сооронбай Жээнбековду актаганга аракет кылса, башкасы ал Атамбаевдин артынан сая түшүп алган деген таризде сүйлөдү. Нур пресстин жаңылыктарын YouTube, Facebook, Instagram, Telegram'дан окуй аласыздар. Саламатта туруңуздар.